Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 13 ноябрь 2024 жыл мен сиздерге шаардын номер 1 престижный району болуп эсептелген резиденцияда жайгашкан Аманат Сити курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдун 14-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү сатылуучу ПСО квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул домдо туугандар суу, свет, газ, отопление баардыгы бар. Тех паспорттары болсо 2-3 айдын ичинде Кудай буйрса точно тапшырылат экен. Өтө сонун дом туугандар. Негизи бул домдон квартира издегендер өтө көп. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул квартираны колдон чарбаңыздар. Дос таныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай квартира издеп жүргөндөр. Сиздер резиденцияда жайгашкан ушул Аманат Сити курулуш компаниясы курган домдун алдына кирип келе бересиздер. Өтө чоң дом туугандар. Домдун алдында бардык условия болот экен. 3 очок, беседка, конок тосуучу бөлмө, детская площадка, бассейн, фитнес-клуб, частный садик бардыгы ушул домдо болот туугандар. Өтө сонун. Кийин келип ээси менен сүйлөшүп көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Чын туугандар, бул жерден квартира издегендер өтө көп. Караңыздар, сонун болуп турат, сырткы фасадтары да сонун болуп жасалган. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз туугандар. Мен сиздерге кыска эле нуска эле маалымат берейинчи. Калган эсине чалып өзүңүздөр маалымат аласыздар. Сатылуучу квартирабыз мына бул блокто, ортоңку подъездде 14-кабатта. Негизи дом 16 кабаттан турат. Чердакты кошкондо. Азыр мен сиздерге мына 5-кабатка чыгып эле көргөзүп коем туугандар. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Квартирабыз 14-кабатта жайгашкан. Ошону элестетип коюңуздар. Мына 2 лифт местосы бар, чыгып келе бересиздер. Лифт менен мына сол тарапта ушул квартира сатка чыгат. 3 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 97,5 квадрат метр. Суу, свет, природный газ, отопление бардыгы бар. Документи дагы так. 2-3 айдын ичинде туугандар тех паспорту дагы берилет экен, бирок азыр ачкычтар берилген. Ремонт кылып кирип жашай берсеңиздер болот. Мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкасы. Жалпы аянтын айттым 97,5 квадрат метр туугандар. Оңго бурулсаңыздар, мына ушундай чоң кухнясы өтө кеңир экен туугандар. Мына природный газ деле бар. Ылдый тарабы фольга төшөлүп утепление болгон. Анан мына полун караңыздар. Теп-тегиз туугандар. Эч кандай бир наливной пол кылыштын кереги жок. Анан дубалдары дагы мындай бир шпаклевка сыяктуу нерсе менен тартылган экен. Сразу эле обой чаттап ишти кыла берсеңиздер дагы болот туугандар. Мына ушундай сонун шарттарды атайын стройкомпания кылып койгон. Ал жагы бир кошумча лоджия болуп калат. Ошондо бул жагы кухня болду. Өтө кеңир туугандар. Тамак кылып, мына жакта конокторду тосуп узата берсеңиздер деле болот. Кухнясы өтө чоң экен. На природный газ. Вытяжка бардыгы уже даярдалган. Так. Азыр биринчи мына чоң бөлмөлөрүн көргөзүп берип коеюн. Бул жагы болсо детский, караңыздар. Анан интернет Wi-Fi да киргизилген, уже азыр зымын көргөзүп берип коем. Бул ошондо балдардын уктоочу бөлмөсү. Кеңир сонун, айнек терезелери бар. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн айнек терезелери бар. Мындай жарык, жылуу болуп турат. Бул жак болсо конок бөлмөсү. Мына жашта туугандар, шпаклевка тартпай эле обой чаптап иште кыла бересиздер. Мына айнек терезелер деле панорамный полдон потокко чейин болуп калат экен. Ылдый тарабын айттым, теп-тегиз болгон. Фольга деле төшөлгөн, мына караңыздар. Жылуу жашайсыздар Кудай буйрса. Анан жакшы жери квартирабыз күнгөй тарап экен. Себеп дегенде, мына ылдый тараптагыларга мындай сөздүн ачыгы күн тийбей калат экен. Мына 14-кабат бийикте болгон үчүн бул квартирага күн тиет экен. Күнгөй бет болот экен. Кийин келип ээси менен сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Бул жагы родительский, ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Жакшы. Айнек терезелери пластик, полдон потолокко чейин отопление түзүүчүлөр чыгарылган. Анан туугандар, ушул эле подъезд просто 14-кабат деп элестетиңиздер. Азыр мен просто мына 4-этажга чыгып эле тартып коём. Ушул эле подъездде 14-кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Караңыздар. Анан домдун алды дагы сонун болот. Кийин келип көрүп кетесиздер. Анча-мынча домдордун алды мындай кеңири, мындай шарттар болбойт. Өтө сонун экен. Анан резиденцияны деле билесиздер, шаардын эң жакшы тынч райондорунун бири. Чоң жолдон деле кыйла эле ичкериге киресиздер, бир 250 метр, 300 метр.
тынч мындай айтканда. Бул родительскийдин өзүнүн санузел же кладовка кылып койсоңуздар болот. Эми варианттары көп. Эң негизгиси баардык условиялар бар. Анан туугандар кышындасы жакшы жылытат деп стройкомпания информация бериптир. Себеп дегенде бул Аманат Ситинин өзүнүн котелный бар экен. Өтө жакшы жылыйт экен мындай буюрса. Так. Эми мына жактарын көргөзөйүн. Бул жагы барыңыздар эле билген душ. Ишик эңгир болуп турат. Квартирага кирип эле сиздер солго бурулсаңыздар, мына жерде бош орундук. Бул жерде бир шкафчик же болбосо кладовка местасы кылып алсаңыздар болот. Бул жагы ажатканасы. Ушундай туугандар. Так, дагы кандай маалымат берсек? Колдон келишинче айттым, көргөздүм. Интернет кабель деле кирген экен. Акнет Wi-Fi. Эми туугандар баасын айтайын. 3 бөлмөлүү квартира, 14-кабат, күнгөй бет, жалпы аянты 97,5 квадрат метр. Квартиранын баасы квадрат метри $900 бааланды. Анан жакшы кеми бар экен туугандар. Жакшы түшүрүп берем деди. Анан туугандар, кимиңиздердин жер үйүңүздөр болсо, ээсине чалып, айтып, сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен.